Türkiye'de zilzala kesепетин жоюга катышып жүргөн кыргызстандык куткаруучулар уранды алдына калган адамды алып чыгышты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Тирүү табылган киши талкаланган имараттын алдында 6 күн жаткан. Кыргызстандан барган куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында издөө куткаруу иштерин улантышууда. Алар буга чейин урандыдан 48 жарандын сөөгүн таап беришкен. Түркияга Кыргызстандан 67 кишиден турган куткаруучу топ жөнөтүлгөн. Ушул жекшембиде дагы 100 куткаруучу атайын борт менен учуп кетүүгө даярдык көрүп жатат. Соңку маалыматтар боюнча Түркияда болгон зилзаладан 20.213 адам каза таап, 80.052 жабыркады. Jandarma koridoru açsın, koplarsa ambulanslar da koridoru açsın. Buraya aç abi. Buraya aç abi. Geç abi karşı. Şunu tutarak. Böyle. Kanka. Böyle. Evet. Tamam.